31 таң эрте чыктым жолго, кийим-кече жүктөрүмдү алдым колго. Окуу жайдын алыстан сүрү жетип, кирип жаттым Артурду батып бойго. Нур мечити көрүндү жаркыраган, мунарасы көктү тилеп заңгыраган. Келип жетип унадан түшкөн кезде мечит талды элдерге толуп калган. Бир айлык лагерге окуймун деп, ичимде толкундануу жүрүп турду. Адамдар шурусумал тизилишип, бейишке кирүүчүдөй күтүп турду. Окуу жайдын босогосун аттаганда ажайып кооз гүлдөр жайнап турат. Кайгы капа жанада черди жазып, арчаларда булбул куштар сайрап турат. Шаркырап агып турат фонтандары, тапталып багылып төртөө аттары. Кубантып көргөн көздү суктандырып, киргенде черди жазат бакчалары. Тизилиптир арчалары катар-катар, торчолордо кармалыптыр мамалактар. Төкүш, элик жана башка жаныбарлар төпөнү минип жатты окуучулар. Агайлар биз менен чогуу болду, күн алыс жарыштырып байге койду. Кызыктуу сабактарды өткөндүктөн алардан ыраазы болуп көңүл толду. Биз лагерде аттарды жыргап миндик, агай жана устаздарга башты ийдик. Кыска мөөнөт ичинде көптү билип, китептерден көптү окуп көптү билдик. Бир айлык лагерге окуучулар түрдүү оюндарды ойноп жатты. Устаздардан Артурду белек алып, зыңгырап, кескирип таңдар атты. Биздин дагы жүрөктөрдөн чечим чыкты. Ата мекен элди жерди коргойм деген. Агайлар сабактарда көп айтты. Мекенди эр жүрөктөр коргойт экен.